биздегилер азыр кайрадан чакырды. 50-50 деп договор түзүп алдылар. Эми ушуну 67 деп түзсө болот беле? Эми түзсө болушу мүмкүн болчу, бирок менин оюмча азыркы парламент бул маселени аягына чейин чечпейт деген ойдомун. Эмне дегенде, анткени анын иштешине 1 жылга жакын убакыт калды. Балким ага чейин дагы кезексиз шайлоо болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан бул кумтор маселеси биздин экономикабыздын эң орчундуу маселелердин бири да. Ошондуктан булар ошол сөздөн тышкары мындай чыныгы бир аракеттери көрүлбөйт деген ойдомун да. Албетте ошол адилетсиз нерсе болгон, бирок бар депутаттар түшүнүп турат окшойт. Ошол кумтордун маселеси бул ошол экономикага түздөн түз таасири тийген маселе экенин жана буга чындыгында эч кандай мындай таасирдүү аракеттер көрүлбөйт деген ойдомун. Биринчи булар бийликке келгенде ушу энергетиканы сындап туруп көтөрүлүп жиберди. Биз энергетиканын өздүк баасы 10 тыйын, биз өздүк баасында сатабыз деген болчу, бирок азыр ушуну 20 тыйынга көтөрүп, анан эме кылып атат. Ортомчу компанияларды жок кылабыз дегенде тескерисинче ортомчу компаниялар көбөйүп кетти. Ага Атамбаевдин уулдары да компаниялары бар. Ошого аралаш Семетей эме деген балдар, ошого аралашып, Сейт деген балдар аралашып атат дейт. Бул жөнүндө сизде кандай маалыматтар бар? Эми бул жөнүндө айтып келгенбиз. Биз ошол Атамбаев 2009-жылы ошол СДПК фракциясына катышкан болчу. Жана ошондо алар ошол энергетиктерге суроолорду берип, ал суроолорго энергетиктер ошол чындыгында мында коррупция бар экени такталган болчу. Анан кийин президент ошол бийликке келгенден баштап бул коррупциялык схемаларды жоём деген убадаларын келип келген болчу. Бирок чындыгында ошол сиз туура айткандай өзгөчө ошол бөлүштүрүүчү компанияларда коррупция аябай орчундуу маселе болуп кеткенин биз күбө болуп жатабыз. Өзгөчө көз карандысыз менчик бөлүштүрүүчү компаниялар гана эмес, эң башкы коррупция бул ошол Север Электро, Түндүк Электро компанияда болуп жатат. Буга себеп бул ошол компанияда ошол революцияда болгондон бери 6 жетекчи алмашыптыр. Ар бирөө тең ошол адистиги жок келип башкарып жатат. Экинчиден, ошол мурунку Шошов, Балкыбековдун схемасы азыркыга чейин бар. Алар ошол турмушта болбогон абоненттерге энергетиканы бөлүштүрүп жатат. Ошондуктан алар техникалык мындай жоготуулар дегени бул жүйөсүз нерсе. Чындыгында бул жерде коррупция бар. Анан экинчи маселе ошол канчалаган ички ресурстар ошол энергетикага багытталса да, канчалаган эл аралык кредиттер берилсе дагы энергетиканын маселеси ошол орчундуу бойдон кала берип жатат. Жана эгерде ошол маселени чечмейинче биздин ошол энергетика маселесиндеги нерселерди чече албайбыз. Анан дагы ошол бөлүштүрүүчү компанияларды жетектеп ошону башкарган бул ошол мамлекеттик башкаруу фонду. Бирок ошол мамлекеттик башкаруу фонду чындыгында эч кандай көзөмөл алууга эч кандай кудурети жок. Ошондуктан биз деги эле ошол башкаруу системасын өзгөртмөйүнчө бул жерде эчтеке чече албайбыз деген ойдомун. Жанагы президенттин уулдары жөнүндө кандай маалыматтарыңыз бар? Эми мен буга чейин айтып келгем, бирок ошол Атамбаевден эч кандай мындай ошол тараптан эч кандай жүйөлүү жооп болгон жок. Айтканым баягы эле, бул ошол бөлүштүрүүчү компаниялар көптөгөн жоготууларды алып келип жатат. Ал жерде коррупция бар. Анан ошол компаниялардын эң башкы компаниялары жанакы сиз айткан Атамбаевге тиешелүү болгон Автомашэнерго компаниясы бар. Анын уулдары башкарат. Ооба, ал уулдары ошол компаниялардын негиздөөчүлөрү да. Кыргызстандагы бүт кадрдык маселелерди мурдагы президенттин шофёру чечип алды. Ошол Серий кардинал болуп атат дейт. Сиз да мурда иштешип калгансыз, жакындан тааныйсыз. Анан ошол негизи эле ушундай иштерге аралашканга кудурети, мындай моралдык укугу барбы деп ойлойсузбу? Мен гана ойлобойм, бул жалпы эл ойлойт окшойт. Ошол чындыгында азыр кадрдык маселе бул эң жүйөлүү нерсе деген тыянак чыгарсак болот. Эгерде биз чыныгы жаңы муун келмейинче, таза муун келмейинче, баягы эски кадрлар бизди Кыргызстанды туңгуйукка алып барат деген ойдомун. Икрамды деле билем, анын чын эле ошончолук деңгээлде башкаруу булга мындай кудурети жетпейт деген ойдомун.
бирок ошол ага эле шылтап коюу туура эмес. Ал ошол кадрдык маселелерди чечет дегени анча мындай негизи жок деп эсептейм. Анткени ал ошол мындай ортомчу ролду функциясын аткарат деген ойдомун. Чындыгында бүт кадрдык маселеси чындыгында Атамбаев өзү чечет. Жана анын бүт биз болгон ошол дооматтарды биз биринчи учурда, биринчи орунда Атамбаевке коюшубуз керек.